Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналындагы Залкарлар берүүсүнүн көрөрмандары, көрүүчүлөрү абдан жакшы берүү болуп атат. Ар кайсы жакта жүрүп угуп атам, жакшы эскерип атасыңар деп. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошол көз өтүп кеткен кишини эстебеген кишинин иши да жүрбөйт деп. Атын чыгарып айтып жүр. Арбагы колдойт сени деп. Өлгөндөрдү даңктабай, тирүүлөр баркталбайт дейт. Абдан сонун сөздөр. Анан биз дагы ошол улуу залкарлар менен чогуу иштешип калдык. Кыргызстанды түрө кыдырдык. Анан алардын кылык чорогун көчөдө кандай киши эле, сахнанын аркасында кандай киши эле, көбүнчө эл ушу жагын кызыгат. Анткени чыгармасын көрөт, сахнадан көрөт, телевизордон көрөт, радиодон угат. Анан аттиңай ушул турмушунда кандай киши болду экен ушу киши деп өзүнчө суроо салат да. Анан эми ошо ЛТР каналында ошол Залкарлар деген жакшы берүүнү ачып алышкан экен, абдан сонун. Анан кийин менден кийин дагы бөлөк театрлардын улуулары келип эскерип берсе абдан жакшы болот эле. Анткени кийинки муун ушундан угуп калса дагы деп калат да. Баягы Чыңгыз Айтматов ким десе сантехник дешпей, ошол баягында телевизордон кичине угуп калдым эле, көрсө ал киши мындай турбай деп. Эми кымбаттуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чоң манасчы, атактуу манасчы, кыргыз эл артиси, Токтогул атына сыйлыктын ээси, акын, жазма акын Уркаш Мамбеталиевди эскерели деп отурабыз. Төрт кыбыла тарабы, башпай кенин калат деп, кызырым кетип калбаса, атың алдың көгөнө барат деп, көздүң айым болду дейт, кайранынын каникей, кучагы кубак толду дейт, дубана сөзүн бел кылып, көз сана түшүп башына, көзүнүн жашын сел кылып, айды карай салганда, алтын көзү жылт эткен, күндү карай салганда, күмүш көзү жылт эткен, жердин түбү булуңдан, устасы багда турумдан, оозуна жакут жалаткан, жууну көздөй караткан, бая манастан калган чоң дүрбү, сооруп алып койнунан, карбай калып мойнунан, оң көзгө дүрбү салды эле. Оyon enен каникей, жук карап калды эле. Сол көзгө дүрбү салды эле. Сырттан энен каникей, ошо созулуп карап калды эле. Ал киши менен мен 20 жылдан ашуун чогуу иштедим. Биз барбаган жер, биз ашпаган ашуу, биз жээгинде отурбаган өзөн суу калган эмес. Ал киши ушундай ишенчектин ишенчеги эле да, өтө ишенчеги эле. Бир нерсени айтып койсоң, бүт ошону оюнда алып калып ишенет. Анан унутчаактын да унутчаак эле. Аябай унутчаак киши эле. Өзгөчө бул киши эс тартын бар эле манас. Жөнөкөй кетип баратса эле күнгүрөнүп манас айтып баратканы, автобуста биз шарактап күлүп кетип баратсак, ал киши деле ошо күлүмүш болуп коет, бирок үңүлдөп манас айтып, ушул өмүрүнүн баары манас менен өттү. Анан жанагы Саякбай, Сагынбайдан кийинки орто жолдо ошол Уркаш байке мындайча айтканда көпүрө болуп берди да. Ошо манасчылык өнөрдү таштабай, айтып күпүлдөп жүрүп, мына жаштарга өткөрүп берип кетти, сабак да берди кээ бирөөнө. Анан эми азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, уучубуз кур эмес, манасчылар көп чыгып атышат. Мына ошол байкенин эмгеги да ошол. Анан эми бул кишини ошол тала түстө жүргөндө күлүп эле жатчубуз. Үч коргон деген жерде жүрөбүз. Саяз учуру, Үч коргон, бер жак бети Өзбекстан, ар жак бети Кыргызстан. Анан базар болот, Нарын суунун жээгине бүт Өзбекстандан да, Кыргызстандан да бүт эмненин баарын алып келип ошол жерде чоң базар болот да. Анан ошо базар болгон убакта биз да ошол жерде болуп калдык. Анан кыдырып жүрүп келсек эле Уркаш байке келип калды, бир тер куюлуп, шашкан тим эле. Айланайын Асеке, Асан Кулаба, акча бериңиз, бир сүрөт көрдүм, ошону сатып алайын. Укмуш сүрөт экен деп. Анан мен айттым, кеке жүрбөйсүң, сен тандап берчи ошол
туура кылып атамбы деп. Анан акчаны алып барсак, баягы эски художник Масорус экен жолборс терисин жамынган баатырды тартыптыр. Эми айланайын жолборсу менен ажыдарбы, жылаанбы, баатырга бир 10 жолу оролгон тиги жолборс. Анан мен айттым, ой Уркаш аба, бул сүрөт эмес. Орусча айтканда халтура, уят муну алганыңыз. Десем, жок, көңүлүм чүп калды, алам деп. Анткени ал киши бир өңдү, ачык өңдү ушундай жакшы көрчү да. Бул сыя көк, сыя кызыл, саргычтын бир түрлөрүн көрүп калса, ошону эле карап, ошого ойлонуп эле ошону карап отура берген киши эле да. Анан тигил оңбогон художник ошондой сырлар менен тарткан экен да. Эми узуну 1,5 метр, туурасы 70 сантиметр. Алам деп болбой койду. Эми алсаңыз алыңыз деп, анан ошо бир айлыгына алып атпайбы. Агесте айлыгы деле агишники 110 сомбу, 120 сомун алды. Көтөрүп келди сүйүнүп. Аксакалдар баары эле айтты, туура меселе сүрөт го десе болбойт. Ооба деген сөз бар болчу, ооба алам деп. Алды. Ошентип автобуста көтөрүп жүрөбүз, батпайт. Баягы гостиницадан мейманкана көчкөндө аны калдайтып жүрөбүз. Кайра жардам берип салабыз. Ошондон анан Ошто бүтүп гастролубуз. Анан самолет менен учкан калдык. Самолетко барсак, тиги самолетко тигинин сүрөтүн салбай койду. Самолетун салбай койду. Эме орогулу ак материал менен деп. Анан а киши барып анан кийин бир 5-6 метр ак материал сатып келди дагы, баягыны ороп, кыстар чырмап берди, анан самолетко салып эптеп учуп келдик. Анан тарап кеттик баарыбыз үйлөрүбүзгө. Агесте канча 6-чы дем алыш күнү иштесек, ошонун баарын кайра келгенде анан эс алуу күнү алчубуз. Анан эс алуу күнүбүздөн чыккандан кийин Эстебес байке сурап калды. Ой Уркаш, баягы көтөрүп келген сүрөтүң келинге жактыбы десе эле, ыкшып эле өзү эле күлөт. Ой эмне болду десе, а киши эми кечирип коюңуздар, ар бир сөзү энең дурайын деп сүйлөгөн киши болчу. Анан айтып атпайбы, ой энең дурайын, баягы сүрөтүмдү батыш мусоркага ыргытып ийди деп. Эми ошончо убара кылып, карабайсыңар, алып келген сүрөтүн ыргытып ийиптир да. Шак элеже түшүнгөн экен, халтуур экен. Ал киши үйүнүн түмүнө төрүн илгени көтөрүп келип атпайбы. Ошентип ыргытып ийди деп өзү жыргап каткырат. Анан көлгө кетип баратабыз. Оореке Бустропка деген айыл кемин. Азыр кемин шаарчасы болуп калбады. Ошондо бир лагманкана ачылган. Лагман. Айланайын көлгө нарынга кетип бараткандар а жерге токтомоюнча өтчүмүз. Бустропканын лагманын жейбиз деп. Тияктан келаткандар самап лагман жейбиз деп. Эми кесекти айтпагыла, кырылаттым эле. Анан барып түштүк. Түшүп эле анан кийин баарыбыз чуркадык, очерет алалы деп. Очерет алып антип мынтип. Анан бул Асанкул Шаршенов Куудул бул Европага ыңгайлуу адам болчу да. Жеген тамагы дагы борщ, котлет, лагман, манту, шашлык танча деле эметчү эмес. Анан а киши столовойго кетиптир. Барып бифштекс жейм деп. Анан а киши деле очеретке турат, бифштекс. Анан Уркаш байке бир жакка кетип калып, кайсалап үстү таппай калат. Каяка кетти деп. Анан чуркап отуруп анан кийин столовой деп турса, ошого кирип барса, Шаршенов очеретке жакындап калган экен, тиги келип калганда, "Ой, бас бери" деп. "Эмне жейсиң" десе, "Бифштекс жейм" дептир. "Биринчи ичесиңби" десе, "Мейли" дептир. "Эмне ичесиң? Борщпу же шиби" десе, "Борщ ала бериңиз" деп. Анан тиги Шаршенов жакындап калып анан 2 бифштекс, 2 борщ десе, тиги сатып аткан кыз "Бифштекс түгөнүп калды" дейт. Анан ала бербестер, бу котлет, тефтели деген ошого окшош эле, ала бергиле десе, Шаршенов тиги очеретте туруп тигиге кыйкырат, тиги отургучта отурат коюп. "Ой, Уркаш, бифштекс түгөнүп калыптыр, сага эмне алайын" десе, "Ооба, мейли, мага бифштекс эле ала бериңиз" деп. "Ой, бифштекс жок деп атат" десе, "Ооба, мейли, бифштекс эле ала бериңиз" деп. Шаршенов жини келип өзүнө борщ, котлетти көтөрүп барып, "Жок экен мына" Анан ичи отурса, кетип барып очеретке туруп, карабайсыңбы? Ошентип жүрүп отурган тиги кызга жеткенде бир бифштекс десе, кыз "Бифштекс жок"
түгөнгөндө сенен ошондон кайра келип тамагы жок эчтеке Шаршенов маңдайына отуруп мынтип коет дейт. Аба чын эле бифштекс түгөнүп калган турбайбы. Анан аңгыча чыктык, кеттик. Ошо ойдон бифштекс да жок, ачкан биз менен кошо кетип атпайбы. Ушундай киши эле, алтын киши эле. Анан эмеде жүрөбүз. Тоңго барып жатып калдык. Анан менин бир саатым бар болчу. Кыргызстандын Кыргыз СССРине 50 жыл деген саат. Ошого чыгарылган саат эмдегедир бирөө берген мага. Анан эле мен саатымды эле мактай берем да, сырты жөн эле сары, анан алтын деп коем. Анан эми аятан көрө кысталак жүргөнү карагылачы. 00 жүрөт деп. Анда ар бир саатта радиодон пипилдеп турчу, пип пип деп. Анан карап тургула деп айтам да, барыңар саатыңарды карап тургула, мен мурунураак барып оңдоп алам да, так кылып. Анан карап баары саатын карап турса эле пип дегенде меники 00:12. Тигиники 5 мүнөт өткөн, тигиники 3 мүнөт жетпей калган. Анан эле бүттү. Уркаш байке ошо менин саатымды жактырат да, менден гана сурайт. Кеке саат канча болду, саатты айт деп. Анан эле бустропкада атиги тоң центринен эле чуркап келди, тери кеткен байкуш киши. Ай кеке, bir saat бар экен, ошону алайын. Кандай дейсиң деп. Эми жакшы ала бериңиз деп. Көрсек кварцевый деген саат жаңы чыккан экен. Ичи көк экен, сыя көк. Ошонун үстүнө жактырып тур да тим эле. Көрсө киши күндө барып эле ошо саатты карап отурчу экен да. Анан адагы жаңы чыккан саат акчасы көп. Анан сатып алып келди, анан тагынып келди. Бары куттуктады аксакалдар, эстекем, ашкем, Асанкул, Шаршенов бары, ой эми кут болсун, мунуң морт болсун, жаның бек болсун, ой укмуш эми, өң укмуш турбайбы деп. Анан эле мага келет, кеке, сааттарды теңештирели деп. Анан канча болду саатыңыз деп? 10-дон 20 мүнөт өттү. Меники 20. О, саатыңыз укмуш деп. Кайра эле бир сааттан кайра келет, сааттарды теңештирип коелу деп эле. Замир Байкен Үсенбаев ыкшып күлөт. Анан Шаршенов, Замир үчөөбүз жатабыз. Ар бир саатта бирден келип саатын текшерип кетет да, туура жүрүп атабыз. Анан Шаршенов айтты, Кудай айыргандан ата, саатыңды бусуп койчу деди. Анан кийин а киши чыгып кеткенден саатымды 5 мүнөт алдыга жылдырып коем да. Анан келет. Ой кеке, сааттарды теңештирелди. Ой карадыңызчы, тигине тумбучкада турат да. Анан карап отуруп анан апе, меники 5 мүнөт алдыга кетип калыптыр деп анан оңдоңуз деп коесуң. Артка жылдырат. Кетет. А киши кеткенде каткырып күлөбүз да, мен өзүмдүн мурунку боюнча оңдоп коем. Кайра келет бир сааттан, сааттарды караңыз. Апе, ой меники 5 мүнөт артта калып калган турбай деп. Кайра оңдойт. Ушинтип отуруп Кайсайга жеткиче баягы бар саат бусулуп калды. İşte kaldı. Aldık артка. Анан жаңы чыккан кварцевый саат, кварцевый аякка биринчи жеткенбиз, оңдогон киши жок, ошо ойдон сааты да жок. Ушундай киши эле да. Анан бул киши башынан ушундай өткөн окуясын мага тим эле сүйүнчүлөп келип айтат да. Анан мен тияк биягын оңдой коем да кесиптерге чыгарып ийем. Анан эже окуп алып анан урушат экен. Бара ошо келбек менен жашанды. Десе тарынып калат да. Ай кеке жазбай эле койчу, эжең таарынып атат деп анан жазбай коем. Анан чыдабайт да, ичи чыдабайт. Кайра эле бир 2 жумадан кийин келет. Атасын отурайын кеке. Ай бир укмуш окуя болду, ошону чыгарчы деп. Эмесе кымбаттуу туугандар, ушу менен аяктайлы дагы, кайра жолугушканга чейин.